буга чейин ошол жана ансар кооперативин бир эмес бир нече жолу жарнамалаган экенсиз, анан анын жыйынтыгы менен Ошолдон материалды айтып атасыз азыр, негизи эле жарнама туурасында да негизи эле жарнама боюнча, ал тема боюнча жабылган, ал боюнча жооп бере албайм. Ансар групптан ошо жабырлангандар бар болгондо көптөн 5 миллионго чейин материал болгондо анан ким ага байланышыңыз андай? мен негизи эле сиздин жарнамага болгон мамилеңиз туурасында материал даярдап Мен атам. сизге айтып атпаймынбы? Азыр сиздин жарнама алганда кандай критерийлерди колдоносуз, ошолор боюнча комментарий алайын деп атам. Критерийлери деген биз буга чейин билесиз, журналисттер, блогерлер мындай болушунча эле ала эркен. Потому что буга чейин эч кандай жоопкерчилик жок эле. Казакстанда блогерлер жоопкерчиликке алып баргандан тарта, азыр блогерлерди текшерип көрсөң эч кимде ИП жок. Мен 2 жылдан бери мамлекетке налог төлөйм, кадимкидей ИП менен акча төлөйм, и налогду дагы рекламаны дагы такыр башкача алып койгонбуз. Конечно, ар бир акча төлөгөн эң жакшы экен деп эле мындай билбей эле ал жоопкерчиликти сезбей алып жүргөнбүз. Аны мойнго салып, 2 жылдын ичинде критерий такыр өзгөргөн, такыр алмашкан. Тестирлеп көрсөң, өзүң көргөндөн кийин, же болбосо өзүң билгенден кийин, анан через тааныштар аркылуу текшерилгенден кийин анан нерсе жарнамаланып келет. Негизи сиз мындай ачык булактардан текшерип жүргүзбөй, факт чек кыласызбы журналист катарычы? Ошол компания кандай компания, артында ким турат? Факт чек кылабыз, албетте. Мен органда иштеген дагы тааныштарым көп. Мен документтерине чейин текшертирем азыркы учурда. Түштүк Африкада 59 жаштагы ишкер жамгыр нөшөрлөп жаап турган кезде көпүрөдөн кулап, крокодилдер көп байырлаган дарыя тарапта дайынсыз жоголгон. Ишкерди издөө учурунда ал кулаган жерден алыс эмес аймактан узундугу 4,5 метрлик кыймылдай албай энтигип турган крокодилди табышкан. Салмагы 500 килограммдык крокодилди аты өлтүрүшүп, полиция кызматкерлери дарыяга түшүп, жипке байлап, тигучак менен алып чыгышкан. Жырткычты союп көрүшкөндө ашказанынан адамдын кол, төш сөөктөрүнүн калдыктары табылган. Ошондой эле 6 жуп бут кийим чыккандыгы да маалымдалган. Ал эми каза болгондордун өздүгү экспертиза аркылуу аныкталмакчы. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.